Самастар Маточкинбек YouTube каналына катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү, дүйнөдөгү жана Кыргызстанда болгон жаңылыктар менен тааныштырабыз. Каналга каттал электер болсо каналга катталып, лайк басып, ой пикир жазганды унутпаңыздар. Ош аэропортунда Москвадагы болушу мүмкүн делген дрондордун чабуулунан улам Жуковский жана Домодедово аэропортторуна кончу учактар кармалып турат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору кабарлады. Жүргүнчүлөр учакта атайын зонада күтүп жатат, тамак аш менен камсыздалууда. Москва бийлиги өткөн түндөн бери душмандын 20дан ашуун дрону жок кылынганын айтты. Булак Спутник Эжи. Орусиянын айрым аймактарында мигранттарга жүрүм-турумду үйрөтүүчү борборлор ачылат. Орусиянын 5 аймагында мигранттар үчүн адаптация борборлору ачылып, алар ал өлкөдө жүрүү жана жашоо эрежелери боюнча кыскача лекция курсун окушат. Бул тууралуу улуттар иштери боюнча федералдык агенттиктин башчысы Игорь Баренов билдиргенин орус басылмалары жазышууда. Маалым болгондой, борборлор Кемерово облусунда, Хабаровск районунда, Якутияда, Челябинск облусунда жана Татарстанда ачылат. Алгачкы этапта курстарга ыктыярдуу жана бекер катышса болот. Адаптация курсу тематикалык блокторго бөлүнгөн лекциялык материал болуп саналат. Анын ичинде миграция жана эмгек мыйзамдары, административдик жана кылмыш жоопкерчилиги, коомдогу жүрүм-турум эрежелери жана нормалары, өлкө боюнча негизги маалыматтар, ошондой эле борбордук Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттер менен Орусиянын ортосундагы мамилелердин тарыхы окутулат. Курстун алкагында экстремизмдин алдын алуу жана терроризм идеологиясына каршы туруу маселелерине өзгөчө көңүл бурулат деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. Каракулжада 20 жылдыкка барган аялын өлтүрүүгө шектелип 40 жаштагы киши кармалды. 26 майда милицияга 37 жаштагы аял алган жараатынан ооруканага жетпей каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Ош облустук милиция адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгонун, маркумдун 40 жаштагы күйөөсү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди. Ишенимдүү булактар, каракулжалык келин айылына 20 жылдыкка барып келгенден кийин жолдошу кызганыштан мылтык менен атып салганын айтышты. Булак Спутник Эжи. Кыргызстанда Курман айт 6 июнда белгиленерин муфтияттан кабарлашты. 5 июн арапа болот, 6 июн жумага туш келгендиктен кыргызстандыктар 3 күн ишемби, жекшембини кошкондо эс алат. Булак Спутник Эжи. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.